Салам достор, бардыгыңыздарга. Бүгүн мен сиздерге кантип фотону жандандырса болот деген темада видео чыгарып жатамын. Орусча айтканда как оживить фото деген темада видео чыгарып жатамын. Билесиздер, мындай фотолор азыркы учурда актуалдуу десем болот, айрыкча Инстаграмда. Жөнөкөй эле фото, бирок карасаңыз артында суу агып жаткан болот, же болбосо дарактар кыймылдап жаткан болот, же болбосо асмандагы булуттар өтүп бара жаткан болот да, мисалы үчүн кыймылдап жаткан болот. Ошол сыяктуу фото жасайбыз. Ал үчүн бизге биринчи кезекте мындай болгон приложение керек болот. Motion Picture деп турат. Аны биз Play Marketке кирип көчүрүп алышыбыз керек болот. Play Marketке киребиз, Zoetropic Photo деп жазышыбыз керек болот. Мына биринчиде чыкты. Мына ошол функция, ошону басабыз. Бизге толтура приложениялар берилди. Анын ичинен биз бул приложенияны тандап алабыз. Photo Motion Moving Pictures деп турат. Мына ошол приложение бизге керек болот. Уже установлено менде, ошондуктан кайра чыгабыз бул жактан. Мына дагы бир жолу көрсөтөм, ушундай болгон приложение. Бул приложенияга киребиз. Приблизительно ушундай фото жасайбыз. Суу агып жатат, жандагы дарактар, асман кыймылдаган жок. Ушундай фото жасашыбыз керек болот. Прям вау фото жасабасам дагы, приблизительно кандай жасаса болот азыр көрсөтөмүн. Ага да жасаш үчүн да көп талант керек, көп убакыт керек. Мен бир кыска убакыттын ичинде көрсөтөм сиздерге. Анын үчүн биринчи кезекте Start'ты басабыз. Кайсыны колдонобуз? Сөзсүз түрдө галереяны басамын. Бул жердеги фотолордон кайсы фотону жасагыңыз келет, тандап аласыз өзүңүз. Мен бул фотону тандадым. Бул жерде жөнөкөй эле фото, бул асмандагы жылдыздар, түндө тартылган сүрөт, фото. Мына ушул жылдыздарды кыймылдатамын, мындайча айтканда, жандандырам. Даан деген басышыбыз керек болот. Бул жерде эми сиздерге түндөгү функцияларды, бир аз негизги функциялар менен тааныштырамын. Зум деген бул жакындатып, эгер жакындатып жакшылап жасасаңыз болот дегени түшүндүрөт. Ал эми маск болсо, бул маска кайсы жерин кыймылдаткыңыз келбейт. Мисалы үчүн кайсы жерди, ушул жерди кыймылдаткыңыз келбесе, мына белгилеп алабыз. Эң негизги функциянын бири ушул. Ал эми андан кийинки функция болсо, бул өчүрөбүз, тазалап алабыз бул жерди. Мисалы үчүн масканы өчүрүп алсаңыз болот. Андан кийинки эң негизги функция бул багытты билдирүү. Кайсы жактан кайсы жакка карап кыймылдаткыңыз келет. Мисалы үчүн жылдыздарды. Багыттарды белгилейсиз. Мисалы үчүн мен мындай кылып белгиледим. Мына жылдыздар ушул сыяктуу кыймылдасын деп атайын айландырдым. Андан кийин үстүндөгү функцияны басамын. Приблизительно эми көрөбүз кандай кыймылдайт. Мына ушул сыяктуу кыймылдайт, көрүп турсаңыздар керек. Аны эми биз үстүндө көчүрүп алышыбыз фотону. Үстүндөгү кандай багытты берсеңиз ошондой кыймылдайт. Save видео, андан кийин видеону сохранить этишибиз керек болот эми. Бат эле болот, бир аз күтүп турабыз. Азыр дагы башка фото жасап көрсөтөмүн. Эми маска менен биргеликте. Кайсы жери кыймылдасын да, кайсы жери кыймылдабасын. Мен азыркы фотодо болсо бардык жерин эле кыймылдатканга аракет кылдым да. Ал эми бул азыркыда жасай турган фотодо болсо кыймылдабай турган жерлери дагы болот. Аны сөзсүз түрдө Инстаграмга кирип көрсөңүздөр болот. Мен Инстаграмга киргизип коемун. Анан ошол жактан көп нерселер менен кабардар да болуп турсаңыздар болот. Сөзсүз түрдө Инстаграмдын ссылкасын мен описанияда калтырамын. Мына ушундай болот. Мага жакты, мисалы үчүн. Азыр дагы стартты басабыз, башка фотону тандап алышыбыз керек болот. Бул жерден мен фотону тандаймын. Pixartга кирем, мисалы үчүн ушул жакта фотолордун бирөөсүн кыймылдатамын. Сиздерге энен отуруп алып бир узак убакыттын ичинде сонун фото жасасаңыздар болот. Мен бат-баттан жасаймын, приблизительно. Кандай жасаш керек көрсөтөм. Мына ушул фотону тандап алдым. Бул жерде кандай? Бул жерде бир эле суу кыймылдаш керек.
башка нерсе кыймылдабаш керек. Данды басамын, please wait дейт. Башка жагым болсо маска менен белгилеймин. Бул жерде болсо биринчи кезекте баштадым. Жок, биринчи аз жакындатып алайын. Жакындатып алып жакшылап белгилесеңиздер болот. Андан кийин масканы басамын. Мына ушул жердин бул жерде менин кыймылдоомдун кажети деле жок болсо керек. Пляжды, мени, анан кийин асманды, дарактарды кыймылдатпаймын. Бул жерде бир гана эле суу кыймылдап туруш керек. Агып, толкун болуп дегендей. Ушинтип белгилеп аламын. Азыр эми дагы фотону бир аз кичирейтемин дагы. Белгилеп аламын. Бул жерлерди эми асманды белгилеймин. Бүттүм окшойт. Азыр эми жакындаштырып, толкундарга бир аз маска болуп калды. Ошол жакындаштырып алып өчүрүшүм керек болот. Масканы бир аз. Кайсы функция кандай нерсени аткарат түшүндүңүздөр болсо керек. Дагы жакындаштырып алып, бул жерин дагы өчүрүшүм керек. Толкунга маска болуп калыптыр. Толкун кыймылдаш керек. Азыр эми эң негизгиси калды. Бул жерде эми суудун агымын көрсөтүш керек, багыттарды көрсөтүш керек. Негизгиси суу кайсы жактан кайсы жакка карап кыймылдаш керек. Ошол эң негизгиси. Азыр эми сууга толкундарды бул жактан бул жакка карап 2 толкун болду. Ушул жакка карап, андан кийин дагы бул жакка, андан кийин суу ушул жакка карап агыш керек деген багытты билдирдим. Андан кийин кичирейтип туруп дагы бир мындай толкунду тарттым. Азыр эми көрөбүз кандай болот экен. Суу кантип кыймылдайт экен. Көрүп турсаңыздар керек, чөт жактары жакшы чыккан, бирок ортосу туура эмес болуп калды. Аны сиздер шашпай отуруп жасасаңыздар болот. Приблизительно ушинтип кыймылдатып койсоңуздар болот фотону. Негизгиси функцияларды түшүнүү бул видеодо. Ушундай фото жасалды. Андан кийинки видеолордо көрүшкөнгө чейин сак саламатта калыңыздар. Ал эми бул фотону болсо Инстаграмга киргизип коёмун. Билесиздер, кыска убакыттын ичинде жасадым. Тем более буга чейин дагы жасап жүргөн эмесмин. Ошон үчүн кечиримдүү болсо керек. Видеону сохранить этемин. Андан кийинки видеолордо көрүшкөнгө чейин сак саламатта калыңыздар. Эгер видео жаккан болсо лайк коюңуздар, комментарийге өз ой пикириңиздерди калтырыңыздар. Анда көрүшкөнгө чейин сак саламатта калыңыздар.